Саат 13:00 карата абал туруктуу. 24.237 адам эвакуацияланды. Саат 13:00 карата Баткен облусунун аймагында коомдук кырдаал туруктуу. Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өздүк курамы күчөтүлгөн тартипте иш алып барууда. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Облус боюнча кооптуу аймактагы жарандар убактылуу жайларга жана туугандарына жайгаштырылууда. Облус боюнча жалпы 24.237 жаран эвакуацияланды. Убактылуу жайларга көчүрүлүп келген жарандар тамак аш азыктары, зарыл каражаттар менен камсыз болууда. Урматтуу достор, мен азыр ушул Көк Таш айылынын тургуну Тагаев Зайнидин акебиздин үйүндө турам. Тагаев Зайнидин акебизге кечээ түнү болгон Тажикстандын ушул ок атуусунда анын үйү бир топ жабыр тарткан. Бүгүнкү күндө мына ушул Тагаев Зайнидин акебиздин үйү мына ушул тараптан 70 метр өткөндө Тажикстан тарап болуп эсептелинет экен.